Баткен шаарынын тарыхында биринчи жолу мамлекеттик ипотекалык үй курулуп жатат. Курулуш иштери быйылкы жылы күзүндө башталган. Бүгүнкү күндө пайдубалы тургузулуп, жумуш кызуу жүрүп жатат. Бул курулуш алгачкы жолу ушул жактан башталган. Биринчи блок, экинчи блок, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы блок болуп, ушул жер биринчи ушул жактан башталган. Азыр күндө парковканын плита перекрытияларына бетон алуу иштери уланып жатат. Бул жагынан арматуралар токулуп, даярдалып атат бетонгочу. Азыркы маалда ушул сразу эле 6-чы блогубузга бетон алабыз. 37 блоктон турган 2364 көп кабаттуу турак жай саналуу убактардан кийин тагыраагы келерки жылдын күз айларында жарандарга бериле баштайт. Сапаттарына келе турган болсок, арматуралар бүт Россиядан келет, качественный. Материалдар дагы бүт фанера, жыгач дагы бүт Россиядан келет. Курулушка 400дөн ашуун жергиликтүү тургундар, тагыраагы Баткен областынын туш тарабынан келген жаштар эмгектенишүүдө. Буга чейин Москвада бөтөн жерде эмгек мигранттары болгон жаштар алыска барбай эле өз мекенинде маяналуу жумуш менен камсыз болууда. Маалыматтарга токтолсок, Баткен облусу боюнча 69 турак жай түптөлүп, 5000 жаранга берилери айтылат. Бул үйлөр 2026 жылдын аягында бүткөрүлөт. Ипотекалык үйлөрдөн алуу үчүн ипотека сайты аркылуу электрондук каттоого турасыз. Маркет. Айтмакчы, ипотека жарандарга 4%дан 8%га чейин 25 жылга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү менен берилет. Бактыгүл Мирадилова, Жибек Абдылдабаева.